Кутман кеш, урматтуу телекөрүүчүлөр, СТВ телеканалында түз эфирде Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешине бир мандаттуу шайлоо округтарынан катталган депутаттыкка талапкерлердин катышуусундагы теледебат өзүшүн баштамакчы. Аны мен Мурат Жолокеев алып барам. Ал эми бүгүн бизде номер 23 Москва округунан талапкерлер катышмакчы. Уруксат берсеңиздер, сиздерди тааныштырып өтөйүн. Саламатсыздарбы, урматтуу кандидаттар. Бөлекбаев Эркин Касымович, жогорку кеңешке номер 23 Москва округунан бир мандаттуу депутаттыкка талапкер. Зикиров Жусупбек Камчыбекович, жогорку кеңешке номер 23 Москва округунан бир мандаттуу депутаттыкка талапкер. Жана ошондой эле Ибраимова Атыркүл Сыйдалиевна, жогорку кеңешке номер 23 Москва округунан бир мандаттуу депутаттыкка талапкер. Студиябызга кош келиптирсиздер. Саламатсыздарбы дагы бир жолу. Урматтуу кандидаттар, уруксат берсеңиздер, сиздерге жана телекөрүүчүлөргө жалпы бүгүнкү теледебаттын жүрүшү тууралуу кыскача маалымат берип кетсем. Ар бириңиздерге 15 минутадан убакыт берилген. 15 минут 4 бөлүккө бөлүнөт. Анын ичинде биринчисинде 1 минут, 2 минутта каралган. 2 минуттан ичинде сиздер кириш сөз менен өзүңүздөрдүн электораттарга жана жалпы телекөрүүчүлөргө маалымат берип кетсеңиздер болот. Экинчи бөлүк бул 5 минутадан турат. Ал 5 минутада менин берген суроолорума жооп бересиздер. Үчүнчү бөлүк 7 минутадан турат. Ал 7 минутада жаныңыздарда турган оппоненттерге каалаган сурооңуздар менен кайрылып, ага жооп алууга мүмкүнчүлүк шарт түзүп беребиз. Ал эми 4-чү бөлүк ал 1 минутада жыйынтыктоочу сөзүңүздөрдү айтып, эмне үчүн 28 ноябрда ушу Москва округунан сиздерге шайлоочулар келип добуш бериш керек. Ошол жөнүндө дагы бир жолу кыскача 1 минутта да маалымат берип кетсеңиздер болот. Бардыгы түшүнүктүү болсо, анда биз теледебатыбызды баштасак, ишиңиздерге теледебатка ийгилик каалайлык. Урматтуу азыркы алынган чучулак боюнча Атыркүл Сыйдалиевна, сиз биринчи экенсиз. Ошол себептен сизге берилген 2 минут азыр башталат. Телекөрүүчүлөргө кайрылып, өзүңүз жөнүндө маалымат берип кетсеңиз болот. Сиздин убакыт башталды. Саламатсыздарбы, Москва районунун, анан Сокулук районунун шайлоочулары, тургундары, телекөрүүчүлөр. Мен Ибраим Атыркүл 62-жылы 27 июлда Москва районуна караш Чоң Арык айылында төрөлгөм. Анан мектепти абдан ийгиликтүү бүтүп, ошол эле Чоң Арык айылындагы айылдан бүтүп, анан кийин КМУ деп койчу, Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетине тапшырып, артыкчылык диплому, кызыл диплом менен аяктап, андан кийин чакыруу менен алыскы Токтогул районуна мектептерге иштеп келдим. Ошо мектептерде Бөкөнбаев атындагы мектепте, Актиктер атындагы мектепте иштеп келдим. Дагы кайрадан чакырык менен Кыргыз мамлекеттик университетине келип, ошол жерде окутуучу, доцент болуп эмгектенип калдым. Дагы ошол жерден Кыргыздын чечендик өнөрү деген темада кандидаттык диссертациямды коргодум. Анан турмуш шартка байланыштуу, андан кийин баягы өзүмдүн кесибимди өзгөртүүгө туура келип, мен ишкерликке өтүп кеттим. Азыркы күндө докторлук диссертациянын үстүндө иштеп жатам, жана ишкерлик менен алектенип жатам. Ошол ишкерликти мен өзүмдүн ошол Москва районундагы кичи мекени Москва районунан баштадым. Мен ошол жерге ишкана ачып, жумушчу орун түзүп, салык төлөмдөрүн төлөп турдум. Биринчи бысмылда деп ошол өзүм кичи мекенимден баштадым. Анткени кыргыздын жакшы сөзү бар эмеспи? Сууңду өз мойнума алайын, осмонтулары дегендей, суугун өз мойнума алып, ошол өзүмдүн кичи мекенимден баштадым. Андан кийин ошол эле кичи мекенимде көйгөйлөр көп, ошол көйгөйлөргө дайыма жакындан жардам берип турдум. Эң эле чоң көйгөй бизде эмне болду? Ошол апат болду да, чынын айтканда. Ошол апат кимдин ким экенин, мекенчилерди сынаган мезгил болуп калды, чындап келсе. Анан ошол мезгилде мен бардык биринчи болуп Кыргызстанда мен 2 ресторанды тең ошо обсервацияга бердим. Ошонун бири ошол Москва районунда болчу. Ошо обсервацияга берип, аппараттарын алып берип, баягы дары-дармектер менен камсыз кылдым. Сиздерге бөлүнгөн 2 минуттан саяктады, кечирип коесуз. Рахмат, Атыркүл Сыйдалиевна. Эми Жусупбек Камчыбекович, сизге берилген 2 минутаңыз башталды. Саламатсыздарбы, улуу урматтуу кыргыз элим. Кадырман менин шайлоочуларым, Сокулук жана Москва районунун тургундары. Мен Зикиров Жусупбек Камчыбекович 1969-жылы 24 сентябрда Жергетал районунун Жайылган айылында кызматкерлер үй бүлөсүндө туулгам. 1986-жылы мен орто мектепти бүтүп, Россия Федерациясындагы строительный училищага окуп, аны ийгиликтүү кызыл диплом менен бүтүп, андан соң армия катарына чакырылып, 90-жыл жана 92-жылдары мен Советтер Союзунун атайын милиция мектебин окуп бүтүрүп, андан соң
2013 жылға чейин лейтенанттан подполковник милиция деген званияға чейин мен Ички иштер министрлик системасында иштедим. 2013 жылы мен мамлекеттик каттоо кызматында иштеп баштадым. Чүй областында Токмок шаарынан баштадым. Андан Ысык-Атада иштедим. Бишкекте иштедим. Бишкектен Кара-Балтада иштедим. Жана Баткен областынын унаа мекемелерин жетектеп келдим. Арадан аэропорт, Кыргыз эл аралык Манас аэропортунда 1 жыл инженер кесибин аркаладым. Тажрыйбам мол. Кудайым буйрса, элим колдоп берсе, мен ушул тажрыйбамдын баарын жалаң элиме арнап жогорку кеңешке аттанып кызмат кылып берейин деген оюм бар. Убактыңыз бар да 15 секунд. Улам кетсеңиз болот. Бүттү. Рахмат. Анда Эркин Касымович, сизге берилген 2 минутаңыз башталды. Урматтуу шайлоочулар, урматтуу мекендештер. Мен Булюкбаев Эркин Касымович, Кыргызстан Жашылдар партиясы төрагасы болом. Я являюсь председателем партии Зеленых Кыргызстана Булюкбаев Эркин Касымович. Я поддерживаю программу своей партии и веду однозначно. В программе я свою автобиографию не буду рассказывать. Мои избиратели Сокуловского, Московского, Джаилского района знают не только мою автобиографию, и моих детей, и моих всех родственников. Единственное, в программе одномандатной, которую иду, это основные принципы жогорку кеңеш. Всей страны защищать надо интересы. В программе основы таза аба, таза су, таза жер, чистый воздух, чистая земля, чистая вода. Одна из основных принципов. Хочу сказать, адилет, акикат болуш керек, справедливость, честность. Это основные принципы моей программы. Верховенство закона снизу доверха, от президента до простого человека. Социальные вопросы, стоящие перед нами, кыргызстанцами. Также хочу сказать, развитие культуры, воспитание патриотизма. Это самые основы, которые есть и будет в моей программе. Будем защищать интересы прав человека. Это превыше всего, когда простой гражданин, интересы я буду защищать, чем президента или премьер-министра. Интересы народа – это выше всего. И в моей программе, которой я дважды избирался депутатом по этому округу, с большим преимуществом, я был и буду с народом. Мен элмен болгам, элмен бола берем. Рахмат. Рахмат. Тура 2 мүнөттө кайрылуңузду кириш сөзүңүздү айтып өттүңүздөр. Рахмат. Кыскача маалымат берип 2 мүнөттүңүздү колдонуп бүттүңүздөр. Эми биздин теледебаттын 2-чи раундуна өтсөк, бул жерде мен сиздерге кайрылган тийиштүү суроолорума жооп бересиздер. Мен суроо берип атканда сиздердин убактыңыздар кетпейт. Бир гана сиздер жооп берип баштаган убакыттан баштап секундаларыңыз эсептелинет. 5 минуттан каралган. Мен биринчи эле суроом Атыреже сизге болмокчу. Мынакей, сиз буга чейин өзүңүз жакшы билесиз, биз да жакшы билебиз. Былтыр ошо депутатка ошол аттанганда партия менен кеткенсиз да. Эмне үчүн азыр ошо партия менен кетпей бир мандаттуу депутатка талапкер болуп аттанып атасыз? Эмне үчүн ошол партия менен ишиңизди уланткан жоксуз? Рахмат. Ушул суроону мага аябай көп беришет да. Эмне үчүн Кыргызстан партиясы менен бардың эле? Эмне үчүн Кыргызстан партиясы менен бардың? Биринчиден, азыр Кыргызстан партиясы шайлоого аттанган жок. Экинчиден, ушул эфирден пайдаланып айтып кетейинчи, Кыргызда бир жакшы сөз бар. Кой аксагы менен миң деп коет кыргыздар. Ошол эле Кыргызстан партиясынын ичинде миллиондогон налог төлөгөн күчтүү, таза ишкерлер жүрдү, таза саясатчылар жүрдү. Ошону айтайын дегенде, мени Кыргызстан партиясына чакырды, мен да ошолордун катарында бардым. Анткени ар бир адам өзү үчүн гана жооп бериш керек. Эми азыркы күндө болсо мен бир мандат менен кетип бара жатам. Биз мынтип коебуз да, биз азыр биздин Кыргыз Республикасы мыйзамында дагы, башка мыйзамдарда дагы баягы гендердик аялдар тең укуктуулук деген мыйзам кабыл алынганы менен шайлоого келгенде ушул балансты сактап калыш өтө кыйын болуп калат экен. Мисалы ушул күндө 20%ке бир мандаттуу менен 20%ке жетпеген аялдар кетип баратат.
Бул абдан өкүнүчтүү. Себеп дегенде өткөндө мен шайлоого катышканда менин элим ошо мен аралап жүргөн, эл менен кошо болуп жүргөн, мени жакшы көргөн деп койбойм, элим мага абдан чоң добуш берген. Абдан чоң добуш берген. Анан ошондуктан быйыл кайрадан ошого барууга туура келди. Мен барып бир мандат менен кайра ат салышууга туура келди. Рахмат. Мен жооп алдым. Анда урматтуу сизге берейин, Жусупбек мырза. Сиз мынакей азыр өзүңүз тааныштырып өткөндө кийинен автобиографияңызга токтолдуңуз да, ошол жерде айтып өттүңүз. Негизи эле биринчи кесиңиз Кыргыз Айыл чарба университетин бүткөн экенсиз. Андан кийин мынакей көп жылдардан бери ички иштер министрлигинде ошол кызматта, ошол тарапта иштеп жүрүптүрсүз да. Тийиштүү эле сизге конкреттүү суроо берейин, жол коопсуздугу боюнча. Ушул бүгүнкү мезгилдеги жасап аткан ишиңиз экен. Өзүңүз жакшы билесиз, статистика боюнча азыр жол кырсыктары адамдын баягы өлүмгө алып келген өтө көп катталып кездешип атат. Кантип токтотсо болот? Анын себептери эмнеде? Конкреттүү мисал менен айтып берсеңиз. Эң биринчиден мен ушул кызматта көп жыл иштеп, көп кырсыктарды өзүм иликтеп, анализ чыгардым. Бир жылда статистика боюнча 6126, бу 21 жылкы болду да. Жол кырсыктары болду. Анын ичинен 750 ушундай өлүм болду. Эми бул өтө чоң көрсөткүч деп эсептейм. Бул кырсыктарды азайтуунун эң негизги жолдору биринчи биздин айдоочулардын маданиятын көтөрүү керек. Экинчи билим жагын көтөрүш керек. Анан үчүнчү эң көйгөйлүү маселе жолдорду жасап, жолдордо болгон разметкалар деп коет, жана жолдогу знактарды, жол белгилерин. Анан төртүнчүсү маек кызматкерлерин эл менен тыгыз байланышып иштөөбүз керек. Штраф, мисал, бул наказания эл менен сүйлөшүп, аларды маектешип, профилактика иштерин көп жүргүзүп туруш керек. Ошондой деп эсептейм. Рахмат. Урматтуу Эркин Касымович, анда менин суроом сизге кайрылмакчы. Сиз буга чейин мынакей өзүңүз да жакшы билесиз, сиз өзүңүз дагы айтып өттүңүз, Жашылдар партиясынын менен өзү иштеп келатасыз, ошонун курамында келатасыз. Андан тышкары эле 2 жолку чакырылышта депутат болуп турсуз. Айтсаңыз, ушу 2 жолку депутат болуп сиз олтурган мезгилде кайсыл мен мыйзамды өзүм демилге инициатива алып көтөрдүм, ошол демилгем эл үчүн иштелди деп так кесе айтып бере аласызбы? Мыйзамдар кандай? Эл үчүн социальный блокта делали. Лично законодательный инициатива группамен чыгабыз, 2 киши, 1 киши законодательный инициатива чыкса өтпөйт. Особенно группа, фракция менен группадар чогулуп өтөт. Интерестер болот экен парламент. Ну, бирок парламентте сиз туура айттыңыз. Мен жогорку кеңештин 2 мыйзамын чакыруу палатасына председатель комиссия болгон. Элдерге кандай социальный вопрос? Вот именно сизге, ведущийга, 2004 жыл ким паспорт алды, 123 евро в кармане осталось. Когда Акаев сделал с граждан хуже собак и скотин, я возглавил, оставил паспорт, где 50 евро и ID-карта 25 евро. Вот эту коррупционную схему и на парламенте рассмотрели, и каждому кошельку принесли. В каждый кыргызстанец, который сегодня с 2004 получил, а некоторые уже третий, это за 2, которые 123 евро в кармане осталось. Рахмат. Рахмат. Атыреже, сизге суроо кайрадан айтсаңыз. Сөзүңүздө сурооңуз аягына чыкпай калды, жана өзүңүз айткандай эле, чындыгында пандемия бул өтө кимдин ким экенин билгизди, кандай адам кандай экен, бийликте отургандардын дагы ишмердүүлүгүн жана канчалык деңгээлде элди ойлорунда калкка дагана так билинди да. Ошол себептен суроо бергим келет. Пандемия учурунда ишкер катары сиз кандай ишти аткарып мактанып айта аласыз? Мен өз чөнтөгүмө мындай иш кылып элге жардам бердим деп. Ооба. Ошо пандемия учурунда биринчи кайрылуу жасадым Москва районуна. Ушундай бизнесмендер, колунда барлар тургула, аттаналы.
башыбызга ушундай апаат түшүп атат. Элибизге аз болсо жардам берели деп. Бирок азыр көп депутаттар чыгып атпайбы, мен ошо депутаттар көргөн эмесмин да. Анан жалгыз чыгууга аракет айла жок болду. Мен Бишкектен да ачтым обсервацияны, ошол Москва районунан да ачтым, аппаратура менен камсыз кылдым, дарыларын алып бердим, үйлөргө аппаратура таратканга туура келди. Ал эмес продукция таратканга. Мен депутат болом деп эмес ал мезгилде. Ушул элге жардам тийип калса экен. Ошондо 1200 киши дарыланып чыкты. Ошол эле мен Белорусь Москва районундагы ресторандан 1200 киши дарыланып, аябай тяжелыйларды келген оорлору, алар дагы дарыланып чыкты. Бир адамга жардам кылансак дагы, баягы ошо бир адамга дагы башынан астап бир жүрөгүбүздөн бир жылуулук тартып алсак дагы, бул мен үчүн чоң бир эме болду да. Андан тышкары ошол эле мезгилде жанагы эң бир татаал ошол жана Москва болуп калды. Анан ошондо мен биринчилерден болуп, ошол ошо Кыргызстанда биринчилерден болдум окшойт. Биринчи эле масканы тиктирип баштадым да, 25 000 масканы тиктирип биринчи Москва районуна тараттым. Мунун баарын бул чынын айтканда бул милдетибиз биздин. Бул милдет дегенибиз бул элиңдин милдети менен илдети кошо жүрүш керек. Мен муну айтып аткан сөзүм, баягы кичи мекен, чоң мекенди сүйүү кичи мекенден башталат. Ошо кичи мекенге ошондой кызмат кылсаң, анан чоң мекенди ошондой сүйүп аласың да. Ошон үчүн мен айтам, депутат болуш үчүн биринчи кезекте адамдын жүрөгүнөн башталыш керек депчи. Мана ошондой болду. Андан башка да көп жардамдар, мен майда жардамдар деп эсептебейм. Ушуга чейин жардам берип келем, ал менин милдетим деп эсептейм. Рахмат, Тургүл Сейдалиевна. Анда суроо сизге, урматтуу Жусупбек Камчыбекович. Ички иштер министрлиги тарабына дагы кайрылып келсек, өзүңүз мынакей көп жылдардан бери аркылап иштеп келе жаткан. Баарыбыз жакшы билебиз, коомчулукта да бул жөнүндө айтылып келет. Андан тышкары көп статистикалар да бар. Ушу сиз иштеген тармакта, ички иштер министрлигинде коррупция өтө чоң, өнүккөн. Сиздин оюңузча, ушу коррупция менен кантип сиз мисалы депутат болуп калсып күрөшөсүз? Эмнеден баштасак болот ушу коррупцияны токтотуш үчүн? Сиз иштеген ушу ички иштер министрлиги тарабынан. Мен иштеген ички иштер министрлигинин тарабында реформа жүргүзүш керек. Кандай? Мисал үчүн эң биринчи кызматкерлердин маянасын көтөрүп, алардын социалдык абалын оңдош керек. Эң биринчи. Экинчиден анан кызматкерлердин кызматтык техникалык жагын түзөш керек, оңдотуш керек. Анан бизде жанагы наказанияны биринчи орунга койбой, профилактиканы биринчи орунга койсок, ал дагы коррупцияны бир чоң коррупцияны ушу токтотот деп ойлойм. Эми реформаны жалпыраак түшүндүрүп кетсеңиз, жалпыраак мен түшүнбөй калдым. Кандай дедиңиз? Ушул пунктун түшүндүрүп койсоңуз. Мисал үчүн кылмыштуулукту, кылмыш болгонго чейин профилактика иштери менен ошону болдурбай коюш керек да. Ошондо коррупция азаят. Себеби мисал үчүн мынакей бүгүнкү жалпы ДТПны алабыз. ДТПны алсак, ДТПны алганда мисал үчүн жанагы баары тергөөгө өтүп кетип баратат да. Бүгүнкү күнү мисал анын баарын административдик түрдө чечим кабыл алыш керек. Ушундай чараларды колдонуш керек да. Рахмат. Жеңилдетиш керек. Жеңилдетиш керек баарын. Штрафтарды азайтыш керек. Ушунун баарын жеңилдетип, элге ыңгайлуу реформа түзүп бериш керек. Элге ыңгайлуу мыйзамдарды түзүп беришибиз керек. Биздин эң негизги милдетибиз ошол болот. Рахмат, Жусупбек мырза. Урматтуу Эркин Касымович, эми сизге кайрылайын суроо менен. 2 жолу депутат болуп турсуз. 3-чү жолу депутат болбой эле ошо өзүңүз айтып аткан эле иштерди эл үчүн бир гана ошо Москва округу эмес, жалпы кыргызстандыктар үчүн көйгөйлөрдү чечип, өзүңүздүн партия менен депутат болбой эле иштей берсе болбойбу? Сөзсүз түрдө депутат болгондон кийин гана ошол иштер ишке ашабы? Туура суроо, жакшы суроо. Мен депутат 2005-жылда апрелде бүткөн. Ошо мен уже 17 жыл депутат болгон жок. Сагындыңызбы депутат болгонду? Сагынган жок. Мен депутатсыз жумуш кылгам. Азыр да кылам мен депутатсыз. Ошол жөнүндө айтып кетсеңиз. Мен ошо көп жумуштарды кылдым. Например, разработка добычи урана, где правительство хотело отравить народ. Кумтор боюнча вопрос. Защищал интересы саруйцев, как адвокат. Я лицензированный адвокат.
То есть жұмыстарды жашағанда хлеб, работа, безопасность акция өткізейін деп. Специально парламент принял уголовный кодекс за распространение эпидемии от 7 до 5 лет. Келіп, бағын КГБ, МВД қол қойдырған. То есть работы полно, вырубка деревьев. Какие бандиты, воруйки только не были в Московском районе. Всегда боз етікціп Беловский, значит, Буликбаев в порядок приводит Акима и его вокруг жуликов. Были такие жулики, как Еркинтур Малдагазиев. Грабили сельскохозяйство, землю, все дербанили. То есть я и без депутации, я уже не депутат, 17 лет. Микрофон нужен. Это шындықты айтыш керек, елге жеткіш керек, елдің үнін парламентке келіп жеткіш керек. Вот это основной принцип. Рахмат. Рахмат, Еркин Қасымович. Эми Атыргүл Сейдалиевна, сізге. Сіз ишкерсіз, мен байқап атасыздар, арбиңіздерге өзіңіздерге тиішті тармақтарда сұрау білгім келеді. Эми сізге Ички иштер министрлиги тарабынан суроо бере албайм, сиз аткарып келаткан ишиңиз боюнча билгим келет да. Сиз айттыңыз сөзүңүздүн башында, мен жумуш орду менен камсыз кылып келатам дедиңиз. Канча жумуш ордун айтпай эле коюн, депутатка мынакей аттанып атасыз, Кудай буйруп депутат болуп калсаңыз, ушу ишкердүүлүктөр боюнча. Бул жумуш орду сиз козгогон бул эң чоң көйгөй бир гана Кыргызстан, сиздердин округда эмес, жалпы Кыргызстандагы бул эң чоң көйгөйлөрдүн бири жумуш орду менен камсыз кылуу. Кантип дагы жумуш ордуларын камсыз кылса болот? Рахмат. Мен азыр сиз ишкер дедиңиз, туура мен ишкерим, бирок мен интеллигенциянын өкүлү болуп атпаймынбы? Эки тараптан. Интеллигенциянын өкүлү, анан ишкер катарында кетип баратам да. Эми бул мындай да, менде азыр 3төн ашуун жумушчу орун иштейт. Бул ушу күндө. Анан экинчи планда, бул болсо мен программа эмес, бул болсо менин жумушчу программам деп койсоңуздар болот да. Ошол эле Москва районунда мен азыр жанагы швейный цех тачып атам, швей цеха. Бул эмне себептен? Мен ошону жанагы чоң фабрика, текстилдик фабрикага өстүрүп чыгарып, ушул Москва районундагы аялдарды жумушчу орду, аял эмес, жаш балдарды да, айда балдарды иштейт. Аялды камсыз кылайын деген максат менен мен муну факт да, бул факт, ошону аракет кылып, ошонун үстүнө иштеп жатам. Мисалы, ошол эле Өзбекстанда карап көрүңүздөр, ошондой текстиль фабрикадан канча бар? Абдан көп. Бизде жок. Бизде атайын ошого атайын пахталары өсөсө збыт бар. Мына менин биринчи, бул мен жумушчу программам деп коюңуздар да, өзүмө астыма койгон. Муну мен депутат болсом дагы, депутат болбосом дагы аткарайын деп максат кылып иштеп аткан мезгилим азыр. Бирок азыркы анда уже ал орунда 2000ден 3000ге чейин адам иштеп калат. Анда эгерде ошол фабрика ачылып, анткени азыр биздин президентибиз дагы колдоп алып атпайбы? Ошондой иш-чараны аткарам дегендер болсо, биз колдойбуз деп. Мына ошондой иш-чараны аткарайын деп мен аттанып отурам. Рахмат. Сизге суроо, урматтуу Жусупбек Камчыбекович. Сиз мынакей азыр талапкерлериңиздердин бир сыйра программасы жөнүндө кыскача маалымат ала алдыңыз эки тараптагы. Айтсаңыз, сиздин программаңыз эмнеси менен айырмаланат, ушуга чейин мен түшүнгүм келет да. Кененирээк айтып бериңизчи программаңыздан. Ушул бүгүнкү күндө Москва округунан аттанып аткан 11 талапкердин сиздин программаңыз эмнеси менен айырмаланат? Меники ушундай деп так жооп бере аласыз. Өзгөчөлүгү ушул, мен ушул көйгөйдү чечем, мен ушун үчүн баратам деп. Мен программам өзгөчөлүгү бардык эле программалар бир окшош кетип баратат, бирок меники өзгөчөлүгүм, мен кесибим боюнча юристмин. Юрист болгондуктан мен элиме ыңгайлуу мыйзамдарды чыгарганга күчүм жетет. Андан тышкары экинчи кесибим боюнча мен агроинженер болгондуктан, мисал элим үчүн именно ушу агрономия жана башка ушул элдин көйгөйү болуп аткан бүгүнкү суу тармактары, башка тармактары жөнүндө билимимди толук колдонуп, эки кесибимди бириктирип, анан өзүмдүн тажрыйбамды колдонуп, элиме жакшы ыңгайлуу мыйзам түзүп бере алам. Ошол менен өзгөчөлүгүм. Жалпыланып айтып атасыз, чындыгын айтканда көп нерсе мен түшүнбөй калдым. Дагы бир суроо тактоочу берем, сиздин убактыңыз келгенде ошого жооп берүүгө аракет кылыңыз. Урматтуу Эркин Касымович, араңыздарда эки оппоненттин арасында сиз тажрыйбалуу, эки жолу депутат болгон адам экенсиз да. Айтсаңыз, негизи эле ушул 7-чи чакырылышка сиздин оюңузча кандай депутаттар келиш керек? Урматтуу шайлоочулар, азыр сиздер шайлаган депутаттарды
Уят болмаңдар, мына чимкириктер интеллигент болып қалады. Мынандай нормальный. Осы чимкириктер башқа партиядан тарап, нетіп келіп, башқа округтан келе жатыр. Олардың программасы, ихняя программа, которая идут сейчас жулика, варье, депутат, купи, продай. И я считаю, что защитить вас может только государственник, а не те жулики, которые хотят купить и продать вас. Будьте внимательны. Потом не говорите, что Буликбаев этого не говорил. Председатель партии «Зеленых Кыргызстана». Рахмат. Рахмат. Атыргүл Сейдалиевна, сизде тура 27 секундаңыз бар. Ушул суроо менен сизге кайрылайын. Негизи эле кандай депутат болуш керек 7-чи чакырылыштагылар? Урматтуу шайлоочулар, негизи Бөлекбаев агай айткандай туура айтты. Мында абдан карап, абдан билимдүү, илимдүү. Бул депутаттын милдетин түшүнбөй атат. Депутаттын милдети туура, жакшы мыйзам жазуу жана ошол мыйзамды контролго алуу. Ошондуктан илимдүү, билимдүү, колдон келсе интеллигенциянын өкүлдөрүнөн шайласаңыздар жакшы болот эле. Ошол жагы баардык жагынан карап, анан эң негизги дагы жолу айтып кетти. Рахмат, вактыңыз соңуна келип жетти. Дагы сизде 7 минутуңуз бар, андан кийин да 1 минутуңуз болот. Кайрылуу жасап, түшүндүрмө берип кетесиз деп ойлойм. Урматтуу Жусупбек Камчыбекович, такташып алсак дагы бир жолу саясий сиздин программаңыз боюнча айтып атпайсызбы? Жалпылап мен айыл чарбасында жана башка тармактарда депчи. Ушу мен суроо берип атканым, конкреттүү түрдө айыл чарбасынан кайсыл көйгөйдү көтөрүп чыгыпсыз чечкенге? Ошол боюнча мыйзамды кабыл алганга аракет кылып демилге көтөрөсүз да? Айыл чарбасы боюнча мен мисалы үчүн быйылкы суу тармагын изилдеп чыктым өзүм. Мисалы биздин айылга, Жаңы Пактага жана Жаңы Жер айылдарына суунун жетишсиз болду быйыл. Ушул көйгөйдү мисалы үчүн чечиш үчүн мен изилдеп чыктым, оңой эле экен. Каналдар баары уже бузулуп бүткөн экен. Ушулардын баарын карап, мисалы үчүн основной мынакей жаштар билимдүү жаштар бүт баары жогорку билимдерди алып, бирок жумушсуздук, иш жок. Ушу айылда жөн эле жүрүшөт, кылганы дыйканчылык. Ошол жаштар боюнча дагы мен өзүм отдельный өзүнчө бир чоң программам бар. Кудайым буйрса, элим колдоо берсе, ушу айылдагы көйгөйлөрдүн баарына жана жаштар боюнча өзүнчө бир чоң мыйзам иштеп, буйрса ошол иш жүзүнө ашырып берем деген оюм бар. Рахмат, сиздин вактыңыз 5 минутуңуз аягына келип жетти. Эркин Касымович, сиздики болсо 1 минута 52 секундаңыз бар экен да. Сиз экөөбүз кенен кесир маектешсек болот экен. Өзүңүз мынакей сөзүңүздүн башында да айттыңыз, мен Кыргызстан Жашылдар партиясынын курамында болгонмун, азыр дагы деп. Эмне үчүн ушул Жашылдар партиясы менен депутаттыкка аттанган жоксуздар? Бүгүнкү күндө катталдыңыздар барбы Жашылдар партиясы? Кыргызстан Жашылдар партиясы мен төрагасы болом. Съезды мен өзүм өткүздүм. И партия «Зеленых» принимает участие. Таза. 21 партиядан таза партия жок. Бәрі жуликтар, мурунку элге каршы добуш бергендер, таза мен партийцтері идут. Почему одномандатный? Первый раз, когда я избирался депутатом, за меня отдали 34 856 голосов. Второй оппонент 5800. Второй раз, когда мне 39 лет, я обратно баллотировался, за меня отдали 28 600, второй оппонент 7 000 получил Сидоренко. И мои избиратели попросили, Эркин Касымович, давайте, у вас опыт есть, у вас принцип есть, вы государственник, только вы можете поломать эту систему. Вы доказали без депутатства 17 лет. Здесь 4-летнюю девочку в Петровке изнасиловали. Только я ее защитил, его семью. Выгнали начальника милиции, прокурора, судьи. После того я год отсидел в тюрьме. Да, защиту прав человека, говорит, только вы можете. Поэтому самые главные интересы, говорит, и вы как специалист, главный экономист хозяйства, с колхоза вышел. И поэтому хочу сказать, что сегодня власть Российско-Кыргызского фонда развития, который получает 1,5%, дают людям по 15, 20, 30% через другие коммерческие банки. Надо сегодня сельхозтоваропроизводителей поддержать. Даже каникулы объявить года на 2-3, чтобы они стали с колен.
И вот эти беспроцентно должны. Вот эти интересы я своих сельхозартерий, Московского Сахалинского района буду защищать. Сизге бөлүнгөн убакыт бүттү, аяктады, урматтуу биздин кандидаттар. Экинчи раундубуз. Эми ар бириңиздерге 7 минутадан убакыт каралган. Сиздер жаныңыздардагы оппоненттериңиздерге каалаган сурооңуздорду берип, жооп алууга шарт түзүп беребиз. Жооп берип аткан тараптын да убактысы кетет, суроо берип аткан тараптын дагы убактысы кетет. Ошол себептен экономдоп 7 минутаңыздарды кенен колдонууга мен чакырып кетмекчимин. Атыргүл Сейдалиевна, сөз биринчи сизден башталат. Өзүңүз каалаган оппоненттерге суроо менен кайрылсаңыз болот. Сиздин убактыңыз башталды. Анда жанымдагы бери баштайын. Анда сизге суроо. Мен суроого да даярданган эмесмин, бирок сиз азыр жаңы да айттыңыз. Мен аграрникмин биринчи, анан кийин жаңы жердеги суунун көйгөйүн изилдеп чыктым деп атпайсызбы? Анан сиз Москва районунан коюп атпайсызбы дагы? Анан кийин Москва районунда абдан чоң көйгөй болбодубу? Суунун башында туруп сугат жер жок, суунун башында туруп таза суу жок. Ошочо сугат суун жок болуп калган көйгөй эмне деп изилдеп чыктыңыз? Суунун жок болуп калганын быйылкы эң негизги себеби катаклизма деп эсептейм. Быйыл өзүңүздөр көргөндөй жаратылышта кичине өзгөрүштөр болуп, суу тартыш болду. Бирок аны кичине аракет кылып иштеп, үнөмдөп иштетсе, бир аз болсо да жакшырмакта. Жанагы ошо каналдардын баарын тазалап, жанагы сынган каналдардын баарын түзөтүп жасаса болмок. Ушул иштер кылынган эмес. Бүгүн быйылкы жылы катаклизмага байланыштуу болду деп эсептейм. Рахмат. Анда азыр сиз суроону кайрылсаңыз болот. Сиз да убактыңыздар бар. Кезек менен берилет. Сиз урматтуу Жусупбек Камчыбекович кимге суроо менен кайрыласыз? Мен да сизге бир суроо берип коеюн. Менин суроом мындай: сиз ушул Кудайым буйруп депутат болуп калсаңыз, гендерлик саясат боюнча суроо берейин сизге. Биздин Кыргызстандын аялдарга эмне кылып, кантип жакшы ыңгай түзүп бересиз жана кандай жакшылыктар кылып бересиз? Гендердик саясат дагы уже айталайм. Мыйзамда жазылганы менен шайлоого келгенде гендердик саясат балансы жакшы сакталбай калып атат. Бул бир. Эгерде мен депутат болуп кала турган болчу болсом, мен өзүңүздөр билгендей, мен мугалимдикти ас маян алган, жакыр жашаган мугалимдиктин тарыхында жакшы билем, жашоо шартында жакшы билем, анан ишкерлик. Ошондуктан биринчи кезекте социалдык маселеге көңүл бурмакмын. Социалдык маселе, аялдар сезимтал болот, сезгич болот эркектерге караганда, өзүңүздөр жакшы билесиздер. Анан ошол социалдык көйгөйлүү маселелерди чече турган мыйзамдарды жазып чыкмакмын. Жакшы жазылган мыйзам керек болсо өлкөнүн экономикасына чоң бир бурулушту алып келип коюшу мүмкүн. Бул бир жагы. Экинчи жагы, мен чакан жана орто бизнес боюнча чоң маселе көтөрүп чыкмакмын. Экинчи жагы да, себеп дегенде ишкердик деген бул экономиканын жүрөгү. Ал эми рынок экономикасында орто жана чакан бизнес бул эң негизги күч болуп саналат да. Ошондуктан мен өзгөчө, муну мен өзүм программамда да бар, чакан жана орто бизнести өнүктүрүү жөнүндө мыйзамдар жазып, ошонун аткарылышын талап кылып чыкмакмын. Рахмат. Эркин Касымович, сизге микрофон, суроо менен кайрылсаңыз болот оппоненттериңизге. Коллегам хочу задать вопрос. Придете депутатами, с чего начнете? И какие функциональные обязанности конституционные вы имеете? Рахмат. Ар бирөөнө кайрылып атасыз. Рахмат. Биринчи кезекте азыр ишкер болуп жүрүп дагы биз мына биринчи депутат болуп келгенде мен биринчи өзүмдү агартып, окуп, илим, тимеле ийине жибине чейин таанышып чыкмакмын. Анан экинчиден сиз таза ошондой эле экинчиден мен өзүмдү таптаза мамлекетиме, элге кызмат кыла тургандай позицияда турмакмын. Башка менде экинчи позиция жок да, ошондой кызмат кыла тургандай. Азыр мен эми өткөндү жамандагым келбейт. Өткөндүн кемчилигин келечек кайталабасын деген принципмен иштемекмин да, кыскасы. Рахмат. Сиз жооп берип коесуз, Жусупбек Камчыбекович. Мен негизги өзүмдүн ушу туу туткан чоң атабыз Исхак Разаковдун сөзүн дайым эскертип келем. Сен таза болсоң, мен таза болсом, коом таза болот деп. Мен таза, имандуу иштеп, элиме ыңгайлуу мыйзамдарды чыгарып бергенге аракет кылып,
Сіз айтқан функциональный обязанность деп айттыңыз. Функциональный обязанность, в наш функциональный обязанность входит разработки законов, приемлемый для нашего народа. Так я считаю. Рахмат, жооптор. Анда Атаргүл Сейдалиевна, сизде кезек суроо берсеңиз болот, кайтсаңыз болот. Эми кечирип коңуздар. Мен эми суроомда эме болуп калат да, көңүчтөргө эле чогуу берип атам, кечирип коңуздар. Москва районунан 11 киши аттанып атабыз. 10 мырза экен, бирөө аял экен. Анан сиздерде кыргызда кыздын чачуулугу ушу элге күйгөн эже экен деп өзүңүздөрдүн кандидатураңыздарды алып койгонго духуңуздар жетеби? Жооп бере бериңиз. Рахмат сурооңузга. Мындай, бул өзүбүздүн кандидатураны алып таштаган болбойт. Себеби биздин өзүбүздүн программабыз бар. Биз ошол программаны иш жүзүнө ашырып, элибизге жакшы кызмат кылалы деп ошол максат менен баратабыз. Ошол себептен аракет кылып, Кудайыбыз кимге буйруган болсо, ошо анан иштеп кызмат кылып беребиз элибизге. Эркин Касымович, сиз жооп берип койсоңуз. Дух. Если вы, мои оппоненты, ваш всех собрать и ваш дух, до моего духа, если хватит, я с удовольствием сниму. Рахмат. Рахмат. Эми сиз суроо менен кайрылсаңыз болот, кезек сизде. Жусупбек Капчыбекович. Сизге бир суроо менен кайрылайын. Сиз эки жолу эки сазыкта депутат болуп, эсте калар, элге ыңгайлуу кайсы мыйзамды чыгардыңыз? Ошо биринчи суроо. Социальный вопрос. НДС боюнча сельхозтоваропроизводителей, который внес, его отменили и обратно его приняли. Из 16 депутатов Чуйской области я единственный, Булипаев Эркин, голосовал против. Рахмат. Рахмат. Атулу Ибраевна, сиз? Менде суроо жок. Сурооңуз жокпу сиз? Сурооңуз болсо Мен кайрылсаңыз. бир суроом бар. Албетте. Рұқсат болса берейін. Сіз ушул мисал ресторан бизнеси деп жакшы бизнесиңиз бар экен, уктугуч жерден ушул ресторан бизнесини мисал үчүн мировой стандартка келтириш үчүн сиз кандай иштерди кылышыңыз керек? Эми бул баягы сиздин сурооңуз жакшы, бирок бизде мындай да, биздин өзүбүздүн менталитет деген бар. Кыргыздарда өзүбүздүн менталитет. Биз мировой теңелүүнүн кажети жок. Биздин өзүбүздүн менталитетибизге жараша, өзүбүздүн элге ылайыкташтырып, элибизге жаккандай кылып иштөө тартууну алып барышыбыз керек да. Бирок, конечно, новшество деген керек. Дайыма биз улам жаңылыктарды киргизип турушубуз керек. Бул өзү эми татаал. Бул жөнүндө кенен айтып бериш керек да, көп айтып бериш керек. Бирок баары бир дагы бир жолу айтам, биздин улуттук колорит деген бар. Чындап келсе, туура. Аны ошо улуттук колоритибизди сакташыбыз керек. Ошо жакка көбүрөөк басым коюп, ошо негизинде алып барышыбыз керек да. Бизде меники тойкана, мисалы. Ошондой да. Рахмат. Сиздердин убактыңыздар ар бириңиздердики кенен бар. Себеби 7 минутадан каралган. Ошол себептен сиздер суроо бергенден кийин ал суроого баягы тастыктоочу өзүңүздөрдүн да маалыматтарыңыздарды киргизсеңиздер болот. Ар бирөөңүздөрдүн убактыңыздар өтө кенен. Азыр суроо анда сизде, урматтуу Эркин Касымович. Кимге кайрыласыз? Какое различие с исполнительной власти и законодательной власти? Чем больше будет заниматься, исполнительная власть или законодательная? Рахмат. Рахмат. Сиз аябай жакшы айттыңыз. Аткаруу бийлиги менен закон чыгаруу, мыйзам чыгаруу бийлигинин ортосунда айырмачылыкты суроо берип атпайсызбы сиз? Биз көп учурда ушул экөөнү алмаштырып алабыз. Аткаруу бийлиги, мыйзам чыгаруу бийлиги мыйзам чыгарып, анан ошол мыйзамдын аткарылышын контроль кылыш керек. Ал эми аткаруу бийлиги ошол ишти кандай деп айтсам ишти алдыга жылдырыш керек да. Ошол законодательный мыйзам чыгаруу аткаруу бийлигин контролдош керек. Мына ошондой да кыскача. Сиз жооп берип койсоңуз, Жусупбек Капчыбекович. Менин оюмдагы атырайымдай туура айтты деп эсептейм. Ошол экөөнүн мисалы үчүн айырмасын сиз өзүңүз дагы эле жооп берип койдуңуз, ушу суроо берип атып.
мыйзам чыгаруу органдары, мисалы үчүн жогорку кеңеш болсо, исполнительный власть бул правительство болот. Мыйзам чыгарган орган мыйзамды жөн эле чыгарып койбой, анын артынан көзөмөлдөөгө укуктуу. Ошондой. Эркин Касымович, толуктооңуз барбы өзүңүз оппоненттериңизге ошол суроого? Чуть позже. Макул, анда сиз дагы сурооңуз болсо берсеңиз болот. Себеби убактыңыз бар. Эми мындай да, жана сиз айтып кетпедиңизби, ичиңиз бышпай калган деп. Мен оппонентиме ишим бышты, туура. Бирок жана айтпадыңызбы, катаклизма эле күнөөлүү деп. Баягы кыргыздын макалы бар, өзүмдөн күнөөнү алыс өтсүң, башка бирөө одара салдым болуп жатат да. Анын дагы чоң жана суунун тартыштыгын айтам. Объективдүү, субъективдүү чоң бир себептери болду да. Чын айтканда, анан жанагы арык тазаланбай коюп, заранее анан ошо несебинен эмне болгон жок, көбүрөөк пайдаланып коюп деп атпайсызбы, анын несебинен болгон жок да. Ошонун сиз айткандай объективдүү чоң себептери болду. Ошону сиз Москва району менен дагы жакшылап таанышып чыгышыңыз керек экен. Себеп дегенде сиздеги жерге тал менен, жерге тал дейм да, тиги жаңы жол менен биздин Москва районундагы көйгөй коёндой окшош эмес да. Экөөнүн айырмасы эки башка. Эмне үчүн бизде тартыш болду, сизде тартыш болду? Бир эле катаклизма күнөөлүү эмес да. Кандай дейсиз? Бул жерде катаклизма күнөөлүү. Себеби мына сиз айткан Москва районундагы ак суу деген бар. Быйыл эч качан болбогондой ак суу өзү тартыш болду го. Былтыр да тартыш барыңызбы? Ошол себептен мен быйылкы жылкы суунун тартыштыгы ошо эки себептен көрдүм да. Катаклизма жана арыктардын даяр эмес болгондугу. Дагы суроо берсе болобу? Азыр эми сиз кезекте сурооңуз кимге болсо кайрылсаңыз болот. Суроом жок. Сурооңуз жок, сиз сурооңуз барбы? Да, сурова. Все-таки вы не ответили. Как будете различать исполнительную власть и законодатель? Как будете все это доводить как исполнитель? Я понял, вы готовы не законодателем, а быть исполнительной властью, хозяйственным вопросом занимать. Еще раз, функциональные обязанности депутата Жогорку Кеңеш Кыргызской Республики. Ответьте, пожалуйста, Рахмат. Жок, эми сиз айтып эме берип атасыз да, сиз эми баягы проверочный сыяктуу текшергенди берип атасыз да. Жок, функциональный обязанность билип атабыз, ошон үчүн барып атабыз да. Мен сизге жакшы айтып берип атам. Так, мандат деги эле мандат демократиялык өлкөлөрдө депутаттык деген. Бул болсо бир шайлоо округуна кызмат кылуу эмес, жалпы улуттун кызыкчылыгын коргогон жана ошого кызмат кылган адам болуш керек. Мандат үчүн депутат. Анан биз депутат болуп барганда биздин биринчи функциональный обязанностьбуз биздики негизинен мыйзам чыгаруу, мыйзам жазуу. Анан ошол мыйзам дагы жол айтам, ошол мыйзамдын аткарылышын көзөмөлгө алуу. Бул экинчи жагы. Ал эми үчүнчү жагы болсо, сиз айткан исполнительный власттын аткаруу бийлигинин өзүнүн функциясы бар, аткаруу функциясы бар. Өздөрү иштеп жаткан иштин натыйжа берүү. Кайрадан законодательный власть болсо, ошол исполнительный власттын иштөө тартибин текшерип, көзөмөлгө алып туруу керек. Жүсүпбек Камчыбеков, сиз жооп берип коесуз го, тактоочу суроо болду. Сиздин суроого мен бир жолу жооп бердим. Экинчи жолу дагы бир жолу кайталап коеюн. Мына законодательный власть бул жогорку кеңеш. Жогорку кеңеш. Исполнительный власть бул бүгүнкү күнү эми как президенттин аппараты. Көзөмөлдөө орган негизи надзорный орган прокуратура болуп саналат. Биз бирок өзүнүн сунушту киргизгенге толук укуктуу болобуз. Эгерде биздин чыгарган мыйзам аткарылбай калса. Шу жооп. Эркин Касымович, толуктайсызбы? Жооп канааттандыбы? Жок, жетет. Рахмат. Анда Атыр эже, сиз суроо менен кайрылсаңыз болот. Менде суроом жок. Рахмат. Сизде, урматтуу Жүсүпбек Камчыбекович, суроо жок. Анда Эркин Касымович, сизге суроо. Сиз суроо менен кайрылсаңыз болот. Как вы решите, если вся исполнительная власть передана новой конституции президенту? Он же глава исполнительной власти, он все сам взял до назначения сторожа и охранника. Как вы хотите это решить вопрос?
депутаты как могут решить этот вопрос? Сиз эми бул суроондагы чындыгында аябай оптимальный суроо бердиңиз, туура бердиңиз. Себеп дегенде азыр деген бизде баягыдай президентский парламентский правление эмес да, башкаруу эмес, азыр президенттик башкаруу чындыгында эле баардык бийлик президенттин колунда. Баягыдай биз бизде кечиресиздер депутаттар баягы отчитывать этип тургандай мүмкүн эмес ал жагы. Эми депутат ошон үчүн мен ошону жооп берип койчу дагы сизге. Ошон үчүн көз карандысыз мен бизнесимди коргоп калайын деп коркок болбогон, эр жүрөгү тоодой, өзүнө өзү ишенген принципиалдуу депутат болуш керек. Кандай дейсиз, туурабы? Ошол гана айта алат. Сиздин убактыңыз Атыр Ибраимовна бүттү. Сиз туура Кечиресиз, ушу менен суроо да бере албайсыз, жооп да бере албайсыз. Атыр эженики токтоду 7 минуттаңыз. Анда сиз жооп берип койсоңуз болот да. Менин жообум мындайча. Мисал, сиз айтып атасыз, ушу президенттик власть бүгүн исполнительный власттын ордун алмаштырып алды деп айтып атасыз. Менин оюм мындайча. Менин оюм, мисал, президент бизге ушул мүмкүнчүлүктү берип атат. Мынакей, мыйзамдарды чыгарып бергиле. Эгерде аткарылбай калса, мен жоопкерчиликти алам деп ушу мыйзамдын баарын референдум аркылуу элге салды. Эл, биздин элибиз баарыбыз колдоп, ушул мыйзамды кабыл алдык. Эми бүгүн жапа тырмак президентибиз баш болуп, жогорку кеңеш баш болуп, бул баарын мыйзам ченемдүү, мыйзам чегинде аткарышка баарыбыз милдеттүүбүз. Менин оюм, Кудайым буйрса, бул мыйзам туура кабыл алынды. Биздин президентибиздин, биздин мисалы бүгүнкү аппаратыбыздын, президенттин аппаратынын жетекчилери буга толук күчү жетет деп ойлойм. Биз жөн колдоп мыйзамдарды жакшы, элибизге ыңгайлуу болгон мыйзамдарды чыгарып беришибиз керек деп ойлойм. Рахмат. Эркин Касымович, тоңуз барбы? Ушул сурооңузга. Суроо бар. Мен азыр айтайын, чуть позже суроо берсин. Сиз суроо менен урматтуу Жусупбек Камчыбек, сурооңуз барбы Эркин Касымовичке? Эркин Касымовичке бир суроо берейин сизге. Сиз оюңуз кандай? Мисалы үчүн жогорку кеңеш чыгарган мыйзамды президенттин аппараты аткарбайт деп ойлойсузбу же кандай? Суроо бергениңизге байланыштуу суроо туулду да. Конечно, кей кезде өкмөт аткарбайт, президент аткарбайт. Президент Акаев, мен депутат болгон 2003, 2004, 2005 жыл, Акаев выкрутил руки создать Центеры, Сиабека с генеральным соглашением. Мы не согласились. Это выдержать, какой натиск был. И вот в 2009 году Акжол, партия, 3 чтения принял, и президент Бакиев подписал, и еще депутат одна обратилась в Конституционный суд, и Конституционный суд утвердил это решение, что соглашение Центеры юридически, экономически, экологически только будет рассматривать город Стокгольм, Швеция. Вот такие вещи есть, которые исполнительная власть не выполняет. Рахмат. Рахмат. Сизде сурооңуз барбы? Суроо бар. Как вы хотите? Вы будете на стороне президента или на стороне народа? Садыр Джапарова или округун элин на стороне будете? Жусупбек Камчыбек, сиз гана жооп бересиз. Атырайым, сизге түгөнгөн убактыңыз. Мен мындай деп ойлойм. Мен элим жакта болом. Мен ойлойм, ошо президентти дагы эл колдоп президент болду да. Мен ойлойм, Кудайдан да тилейм, ушу биздин президентибиз ак ниет, таза, имандуу биздин элибизди башкарса, жана баардык мыйзамдар өз нугунда аткарылып,
элибизге абдан жакшы ыңгай түзүлүп берсе деп ойлойм. Тилегим ошол. Рахмат. Толуктайсызбы? Оны түшүндүңүзбү? Анда Жусупбек Камчыбек, сизде 26 секунд убактыңыз бар. Дагы сурооңуз болсо кайрылсаңыз болот. Суроо жок сизге. Рахмат. Анда сизде сөз, Эркин Касымович. Как вы относитесь, почему парламентские выборы на 7-й год пошли? Кто виноват в этом? Вы идете в законодательную палату как юрист. Вам вопрос. Это мне, да? Спасибо за вопрос. Я вот так могу ответить. Вы сами видели, да, например, в стране какая обстановка сложилась. Произошла революция. Пока вот это все утихлось, все успокоилось, я думаю, что это все идет своим чередом. И вот на это все мелочи, я думаю, не надо этот акцентировать. Кеше сиздин убактыңыз соңуна келип жетти, 7 минутаңыз аяктады. Урматтуу Атырайым, жана сиздики убактыңыздар бүттү, 7 минут ал эми сизде. Эркин Касымович, убактыңыз бар. Кыскача ошо берилген суроолорго толуктап кетсеңиз болот. Мои коллеги, кто виноват, что парламент пошел в 7-й срок? В старой конституции написано, парламент избирается на 5 лет. В новой конституции написано, парламент избирает 5 лет. Если не состоялся парламент, то досрочные выборы сокращаются на 2/3. 20 октября 2020 года ЦИК принял досрочный выбор 20 октября. Парламент превысил свои конституционные права, и Садыр Джапаров, президент, тоже превысил. Приостановил статью 38 и 63 Конституционного закона Кыргызской Республики о выборах президента и парламента. Это не ответ. У нас не чрезвычайное положение. У нас не военное положение. То есть вот в эти вопросы есть. Что должен делать парламент? Что, если депутаты? Депутат – это голос народа. Кроме законодательной комиссии, у него есть микрофон, комиссии, запросы. И сказать, президент, парламент, премьер-министр, ты неправильно принял. Ты вот людей тот обидел, не хозяйственный вопрос. Это решать надо вопросы. Это решать только микрофоном, который дали Эльнюнün жеткиш керек туда. Моих в программе интересы заложен так. У семьи их доходы отнимают. Исполнительная власть все отнимает, забирает. Я хочу, чтобы эти исполнительные власти все вернуть доход семьи. Доход каждому, социальный вопрос, маломатерия, одиночек, инвалиды, дети беспризорные. Хлеб и работу, и воду дайте людям. Наши сельхозники, они сами все сделают. И мост построят, у них руки есть, голова есть. Дуң көк мый кылды өкмет 30 жыл через пропаганду. То есть вот эти интересы мы должны защитить, и для этого должен, как мои оппоненты сказали, дух должен быть. Если этого духа не будет, то и проблемы. И поэтому я сейчас за то, что олигархическое регулирование превратить в государственное регулирование. Олигархи кто? Это все президенты, это парламент, суды, прокуроры, милиция. Они все обворовали. Все обворовали, все жулье отобрали. Это старших братьев, которые коммунисты оставили основные средства, это заводы, фабрики, которые имеют 100%, народу ничего не досталось. Это жулье, вот это олигархическое регулирование, 1-2% только им досталось. Простой народ сегодня нищенствует. Как ему хлеб достать? Как сегодня цены поднялись? Почему? Кто должен говорить, если не депутат? В парламенте микрофон и сказать, президент, вот эти вопросы. Президент избран, еще не весь народ избрал. Даже 1/3 не избрал, с которых принял участие раз в законе. Для этого надо дух, и для этого надо интерес народа. Я был и буду с народом, это моя основная программа. И всегда я свой народ без депутатства, как ведущий меня вопрос задал. Я приходил и всегда был. И выгнал этого жулика Бакиева, один из тех. И он меня в тюрьму посадил, год отсидел я. То есть я и без депутатства это делал. И буду делать.
Мне никто рот не закроет. Ни Садыр Джапаров, ни Акылбек Джапаров. Акылбек Джапаров, надо же ему сказать. Ты что, народ тебя не воспринимает? Садыр Джапаров, Ельцин, председатель кабинета министров не воспринимает. Вы же должны. Ну нельзя. Поэтому я должен уважать закон и народ. Я на этой стороне. Рахмат. Рахмат. Сіздің уақытыңызда соңына келіп жетті. Урматтуу талапкерлер, өзіңіздерге берілген 3-ші раундтағы 7 минуттың бардығын қолданып бүттіңіздер. Рахмат, сый менен бириңиздерге суроо берип жооп алганыңыздарга. Эми биздин акыркы 4-чү бөлүк бул жерде 1 минутта каралган. Ар бириңиздер эртеңки 28 ноябрда келе турган ушу Москва округунан шайлоого добушун берчү электораттар эмне үчүн ар бириңизге сизге добушун бериш керек? Кайрылып кетсеңиздер болот. Атырайым, сизге берилген 1 минутаңыз башталды. Урматтуу менин шайлоочуларым, өзүңүздөр билесиздер, аялдар деген сезимтал болот. Аялдар деген баардык проблеманы жан дүйнөсүнөн тыйып турат. Анан дагы кыргызда жакшы сөз бар, кыз күйүмдүү болот деп. Анан дагы кыз чын эле аял заты күйүмдүү да болот. Анан өзүңүздөр азыркы шартта байкап атасыздар, аял заты саясатта да туруктуу экенин далилдеп атышат. Өзүңүздөр баамдагандай. Ошондуктан мен азыр ушул депутаттыкка аттанып атам. Менин программам дагы 20 пункттан турат. Анын баарын берде айтып отурганга мүмкүн эмес. Ошондуктан мен эң негизгиси милдетим сиздердин үнүңүздөрдү угуп, анан ошол депутаттык трибунада сиздердин үнүңүздөрдү жеткирип турганга менин дараметим жетет. Бул бир. Экинчиден, сиздердин араңыздарда ага айткандай, мен дагы эл менен жүрүп, эл менен аралашып, элдин арасынан чыккан киши болуп атам сиздердин. Ошондуктан мен Рахмат. Атырайым, сизге бөлүнгөн 1 минуттаңыз соңуна келип жетти. Анда сизге Жусупбек мырза убакыт берилет. 1 минуттаңыз башталды. Мен элиме кайрылам. Мен сиздерге айтып кеттим. 2 жогорку билимим бар. Көп жерлер, көп тармактарда иштедим. Көп жумуштарды аркаладым. Эми мынакей бүгүнкү дебаттан дагы бир канча нерселерди уктум. Мен оюм элиме айтарым. Эми азыр сөздөн ишке өтөлү деп чакырык берем. Сиздерге барыңыздарга илгерки эскини чукулабай, эми уже чукуласак чукулана беребиз. Эми мен оюм баарыбыз жапа тырмак ушу биздин өлкөбүздүн башчыбызга жардам берип, элибизди оңдоп, Кыргызстаныбызды башка мына Корея, Япония жана башка мамлекеттерди кылып туруп өнүктүргөнгө аракет кылалы. Чукулана бербей элечи. Ошол сиздерге айтарым. Анан Кудайым бурса, менин номерим 2. Сизге берилген убакыт соңуна келип жетти. Кечиресиз. Рахмат, 1 минуттаңыз аяктады. Эркин Касымович, сизге 1 минуттаңыз башталды. Уважаемые кыргызстанцы, Буликбаев Эркин, председатель партии «Зеленых», идет под номером 9. Только я хочу сказать, очень много мужчин достойных идут, которые должны защитить интересы своего народа и интересы своих избирателей. Самое главное, ваш голос довести до властей. Самое главное, я не позволю власти, чтобы над вами издевались. Самое главное, что повышение тарифов на цен транспорта, на продукты питания, на все социальные вопросы. Я не хочу, мне сердце разрывается, когда над вами издевается такая власть. Поэтому я был и буду с вами до конца. И без депутатских мандатов. Я вам это доказал. 17 лет я уже не депутат. Но вы как депутата меня чувствуете. Номер 9. Сизге берилген убакыт соңуна келип жетти. Чоң рахмат. Урматтуу бир мандаттуу ушу Москва округунан депутатка талапкерлер бизге берилген, сиздерге берилген 15 минуттаңыздар аягына чыгып аяктады. Теледебатка келип, кенен маалымат берип, платформаңыздар менен бириңиздердин сурооңуздарга маалымат алып, маданияттуу теледебат алып барганыңыздарга ыраазычылык билдиремин. Ийгилик сиздерге. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушу менен биздин программа соңуна келип жетти. Биз 23 Москва
округунан бир мандаттуу талапкерлердин катышуусундагы теледебатты аяктайбыз. Эртеңден баштап бизде Сокулук округунан бир мандаттуу депутатка талапкерлер келип катышмакчы. Убактысы ушул эле мезгилде 20:20 биз менен болуңуздар, амандыкта, сак саламатта болуңуздар.